15 октябрда Кыргызстандан Азербайжанга топоздорду экспорттоонун биринчи этабы башталат. Апрель айында эки өлкөнүн айыл чарба министрликтери ортосунда жетишилген келишимге ылайык быйыл 100 баш алынып кетип, Азербайжандын шартына ылайыкташса, кийинки жылдары дагы жиберүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөн. Мындай жагдай Азербайжан өлкөсү менен айыл чарба тармагындагы кызматташуунун алгачкы кадамы болуп калды. Азыркы күндө Азербайжан өлкөсүнүн суроосу боюнча 100 баш топоз даярдалып атат. Андан сырткары топоздорду салып кетүү боюнча атайын клеткалар даярдалууда. Андан сырткары самолет аркылуу алып кетүү боюнча бүгүнкү күндө авиакомпаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Бул биринчи этабы. Кудай буйруса биз 100 башты аман эсен жеткирип алсак, мындан ары дагы Азербайжандын өлкөсүнүн талабы этап менен дагы бизден топоздорду алып кетүү сунушу бар. Мындан сырткары айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана импорттоодо мамлекет аралык фитосанитардык талаптарды сактоо боюнча макулдашууга кол коюлган. Бул өлкөдөн чыгып жаткан же киргизилген кайсы бир айыл чарба тармагына тиешелүү продукцияларда эч кандай зыяндуу заттар болбошу керек дегенди түшүндүрөт. Чек арадан өтүп жаткан товарлар атайын сертификаттын негизинде гана болууга тийиш. Бул карантин зыяндуу организмдер ар бир айыл чарба продукциясынын өзүнүн карантин зыяндуу организмдери бар да. Ошол биз же Азербайжан өлкөсүнө кандайдыр бир айыл чарба продукциясын экспортко чыгарсак же Азербайжан бизге кандайдыр бир өзүнүн айыл чарба продукциясын бизге киргизип жатса, ошол продукцияда карантиндик зыяндуу коркунучтуу өтө айыл чарба продукцияларына эч кандай зыян алып келбейт деп биз кепилдик беребиз да. Эки өлкө экономикалык кызматташтыкты мындан ары тийиштүү деңгээлде өнүктүрүүгө кызыктар. Акырындык менен товар жүгүртүүнүн көлөмү дагы көбөйүүдө. Тараптардын соода жүгүртүүсү 5 миллион долларга жакын. Кыргызстан Азербайжанга төө бурчак, жаңгак, кургатылган жемиштерди экспорттосо, сыр, өсүмдүк майын, желим буюмдарды импорттойт. В августе состоялось очередное заседание межправительственной комиссии. Август айында Кыргыз-Азербайжан өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өттү. Бир топ инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чечимдер, макулдашуулар кабыл алынды. Эми болсо Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду түзүлүп, иштегени турат. Бул да экономикалык байланышты арттырат. Бишкек менен Баку такай өз ара кызматташтыкты чыңдоонун аракетинде. Апрель айында президент Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Азербайжанга барып, Илхам Алиев менен жолугушкан. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 10дон ашык эки тараптуу документтерге жана макулдашууларга, анын ичинде стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлган. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.